Саламатсыз, Азамат. Азаматхан экс. Главный архитектор. Алды. Жүріңіздер. Бұл ilgari Жайма базар деп ушул жерге келчү да, студент убакта ilgari баягы жерде. Буга эми бузулганына канча болду? Бир 6 айдан өттүк, по-моему, э? 6 ай 7 ай болду да эми. Бул ушул жагга каяка чейин кирет? Бишөй бар го. Тоок базар бар эле, эмеспи? Ооба. Тоок базарга чейин бар ушул жагы. Жалпы 280 жакын менчигейлери бар. 280 гектар жер. Бул жана илгери эмнеле бай бир нерсе белем, асыл таш. Ооба. Гостиница болду, кредит алып бележи? Бул жерде ош баягы ош рестораны болгон, билесизби? Ооба. Ушул бул толугу менен эки адам. Ушул жагы жалаң. Биздин местный жергиликтүү неме муниципальный ушул жерде контейнерлер болгон. Бул гана муниципальный болгон. Сиздин жер кайда экен? Муниципалдык жер. Могу көрсөтүп коелу картаны. Ооба, картамен көрө элем да. Башы. Азыр биз мына мосттун үстүнөн түшүп келатабыз. Кайсы келип атабыз? Мына мост бар, мына мост. Мосттун үстүнөн мына ушу башы. Азыр эми баштагы Google карта бүгүнкү күндө жайык көргөндөй. Ушудан баштап мына 3 карта биригип кетет. Экинчиси мына болуп, мындай кетет. Мына жерде жана Акбура деген милиция бар эле, билесиздер да. Билем. Мына ушул Акбура милиция офистери. Андан кийин дагы барат дагы кийинки жанакы мостко. Башта биз Тоок базарда туруп атабыз го. Ооба, илгерки Тоок базар. Ошол жерге чейин барат. Жалпысынан 377 бүгүнкү күндө мамлекеттик жеке менчиктеги госакты бар ушул жерде. Бүгүнкү эң кичинекейи бир 20 метр 30 метр квадраттан башталса, чоң 15-20 сотукка чейин барат. Муниципалдык мен жазып алдым азыр 13 госакты бар. Госакты бүгүнкү күндө эми жанагы курулуштардын баары талкаланып жок болду. Госактар бүгүнкү күндө катталып турат бизде. Жок, бул жерде эми жайма базар бузулду мына. 7 ай мурун бузулду. 7 айдан бери монтип жатат азыр. Эми бул жака план эмне болчу өзү? Эмне кылабыз деген? Бул жерде азыр так бизге конкретно мындай болот деген тапшырма берилек болчу. Бир-эки парк болот деп айтылган. Биринчи парктын эскизин дайындаганбыз. Анын негизинен биздин сунуш катары, архитектор катары башка чет өлкөлөрдө деле баягы высотный зданиянын баары жана ГЧП программасынын аркасында кетет да. Бул жерде жана айтып атпайсызбы, 13 госак жана башка субъекттер бар деп, ошолор менен долевой бир договор түзүп туруп, немелерге инвесторго берсек болот. Бул жерде баягы чернорабочийлар неме бүттү да. Кара жумуштун баары бүттү, бузулду, жер бош. Инвестицияга. Жана темир усталары тетиги аркы жакта, ылдый жакта. Эми план азыр эскиз долбоору жок азыр. Эскиз долбоор бул паркка бар. Биринчи баягы Бул жөн эле парк кылабыз дегенби? Курулуш башталып, неме болгончокту парк кылып эле туралы дегенбиз. Бак тигип эле. Жөн эле мындай. Анан госактарды үстүнө отургузуп, анан ошого жараша иштейли депчи. Азыр болсо комплексно бир эле неме кылып турупчу, конкурс кылып туруп ачык эле. Андай да кылсак болот да, кайсы жерге биз концепциясын мына неме менен мэрия менен түзүп туруп, тех задание кылып туруп, анан бир жакшы конкурс өткөрүп. ГЧПнын алкагында дедиз да? Болмок. Ооба, негизи өнүгүүгө ошондой шарт. Себеби жанагынча азыр баягы элдер келип жалоба кылып атышпайбы? Бузуп тазалагандан кийин аларга берип салганда анда неме жок да, жыйынтык жок да. Эле ошол чампалаган бир курулуштар түзөт да, 2 этаж, 3 этаж. Буга чоң высоткага уже уруксат берүүчү убакыт келди ужечи. Сиз неме айтсаңыз, бул 50 метрден кийин могул жака неме салса болобу? Манча кабатка чейин бир неме салса стройка. 50 метрден кийин уже проект застройка иштеп туруп, сиз жакшы билесиз да. Андан уже кабатын көтөрүп, парковкасына жана расчетторун чыгарып иштей берсе болот. Ооба. 50 метрди мондай благоустройство катары парковый зона жана променад, велодорожка кылып колдонсок болот. Охрана зона. Ооба. Азаматсыз, э? Азамат. Азамат мырза, мындай да, акыркы оюңузду колдойм. Мен уже мэр болуп келгениме бир күн өтпөй эле адамдар чыгып баштады. Мен үй салат элем, анан кафе курат элем депчи. Андай болбойт. Тойкана курат элем дегени бар. Ошентип телефон чалгандар бар. Аларды биз колдобошубуз керек. Мына Ошто мен түнкү саат кече 12-ге чейин кыдырып чыктым. Мисалы биздин шаар тургундары, шаарыбыздын меймандары, келген туристтер, бир мисалы дем алыш күнү деле шаардыктар бир бала чакасын ээрчитип басып жүрө турган жерлерибиз жок. Болгону Токтогул паркыбыз бар, алакандай болгон, башка жетишсиз деме? Болгондо дагы жетишсиз. Ошондуктан муну ушу шаардын тургундарына менин оюмча бир жакшы азыркы долбоорду көрдүм. Жаман эмес, бирок биз буга кошумчалашыбыз керек. Мисалы ошол эле алыска барбайлы, мына Ташкентте жанагы Magic бар го, Magic. Magicке баргансыңар да. Ошол Magic сыяктуу
келип ар кандай аттракциондор, оюн зоок жайлары, шаардын тургундары демалыш күнү бала чакасын ээрчитип келип ушул жерден тамактанып, биз бүт мындай ишкерлерди чакырышыбыз керек. Ошо Magic-тин ичинде карасаңыз, тимили KFC-ден баштап бардыгы бар. Ошон үчүн мен оюмда азыр ушуга кылышыбыз керек. Сиз туура айттыңыз. Конкурс жарыялап, биз ишкерлерди чакырышыбыз керек. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында. ГЧП менен курушубуз керек. Бул жерден биздин акчабызды кетирбей, биз ишкерлерге беришибиз керек. Туугандар, моундай мүмкүнчүлүк түзүп берели. Келгиле, коркпой деп. Азыр көпчүлүгү жана акча салгандан коркуп атышат да. Мен ушул массалык маалымат каражаттары турат, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтайын дедим эле. Ошко келип коркпой акча салыңыздар. Биз ГЧП кылып буларга мүмкүнчүлүктү түзүп берели. Ири компаниялар Бишкектеги ошол эле Казакстан, мына Туркиядагы жанагы эмелерди албаганда дагы, мына кошунабыз эле Ташкенттеги жана Magic мисалы. Ичине кирсең баары бар. Балдар мындай киргенден чыккысы келбейт. Бир чети бул мэрияга акча түшөт. Акча түшөт. Шаарыбыздын инфраструктурасы, келген меймандар, ошко келгендер. Ошко келгендер дагы эми бала чакасын ээрчитип бир мындай бир заманбап бир жерде жүрүш керек да, мындай көрсөтүш керек да шаардычы. Ошондуктан азыр ушул жерге биз ишкерлерди чакыралы. Келгиле, кургула ушул жерде берели, мүмкүнчүлүк түзүп берели, конкурс кылалы. Ким жакшы долбоор сунуштаса, ушуну эртелетели баштайлы. Эми убакыты болду, бул жер 7 ай жатыптыр эми, монтип. Азыр жон койсок дагы 1 жыл жатат. Ошон үчүн конкурсту жарыялап туруп, муну ГЧП кылып эле ошо ким мыкты курам десе, ал бериш керек. Коркпой. Ошондо шаарга да жакшы, элге да жакшы, ишкерлерге да жакшы мындай. Туура. Ошондой болот да менимче. Жакшы бир эмелер келет. Мен азыр мына Бишкекке чалып аттам. Болгон ишкер тааныштарыма чалып атам азыр. Келгиле, акчаңарды ошко салгылачы мына. Биз кепилдикпиз мына. Коркпой келип акчаңарды салгыла. Мэрия, күч органдары тескерисинче силерди куугунтукташтын ордуна жардам берет. Мындай деп ошто ачышыбыз керек. Кечегинде кылган акча салбай, тескерисинче жана бузуп жана жолду кеңейткен, элге шарт түзгөн ал дагы жакшы. Ал дагы жакшы. Биз аны такыр токтотпойбуз, аны улантабыз. Жана ал жаккан өтөбүз биз. Ал жака дагы өтөбүз. Кандай дейсиз, Азамат мырза? Туура болот менимче. Ошону эртелеткиле дагы бүгүндөн калбай башташ керек. Сиз мында Мирлан протокол ташымай жүрсөңүз, биз госрегистр менен архитектура. Ооба, госрегистр архитектура болуп посадка кылайлы. Посадка кылып туруп, частный канча турат? Темеде канча турат? Муниципалдык менчикте. Ошону карап турган, ошого эскиз жасайбызбы же кандай кылып беребиз? Бул жаныргон сунуш катары, мында Союз архитектордун мүчөсү катары, ал ошол жака чыгып, эл аралык уровенде архитекторлор бар биздечи. Ооба. Ачык эле биз техникалык задания түзүп бербейли, монча гектар жерибиз бар. Момча жерлерге момдай салган болот. Аналар конкурс жарыяласын. Ачык эле залга коелу, драмга чакыралы элдерди. Ар ким ашып кетсе 20 күн жоготобуз, бирок сапаттуу проекттер чыгат да. Ачык болуш керек. Эми баягы көп долбоорлорду шашылыш эле баштай берген болбойт. Же жанагы ачык аукциону жок, тендери жок, же болбосо проектси жок, эч нерсеси жок эле урду сокту кылып долбоорлорду баштаганыбыз болбойт. Биз мыйзам менен гана иштешибиз керек. Мыйзамдан чыкпашыбыз керек. Сиз айткандай ачык конкурс кылып, кана кимиңер курасыңар дейли. Эми ар кандай кылып атап койсок болот, мисалы. Family Park ош деп коебузбу? Иши кылып үй бүлөлүк ушул жерде бир эс алуу болуш керек да келгенде. Азыр бу жерде битип алып нимада рухсат берсеңиз, өзүңүз көз карашып. Азыр бир жакшы фикир. Азыр проект жасап нема кылып экенде, жерде көпчүлүктө кызыл китабы бар, менчиклер бар да. Ошуну жайга түшүп калат да. Ошуну бир бой. Аны мына бу кишилер берет. Азыр биринчи бу киши баягы оюн бөлбөй туралы азыр, Асакал. Аны сиз айтасыз. Кечирип коюңуз, Азыр бу киши жетекчиси катары мен сизге айтып коеюн, кызыл китебиңизде укугуңуздар катталып турат бүгүнкү күндөчү. Сиздерди мамлекет коргойт бүгүнкү күндө укугуңуздарда. Азыр менде бир сунуш, жанагы азыр биз посадка кылгандан мурда биринчи элдердин жерин бошотуп алышыбыз керек да. Ооба. Менчик эсип турат, ал жерде бизде катталып турат. Азыр проектте киргизсеңиздер да, кадастр ал жер бош эмес деп беребиз да. Жеке менчиктин укугу катталган деп беребиз. Андан кийин уже проект кылганга да мүмкүнчүлүк токтоп калат да. Азыр биз элдер менен сүйлөшүп туруп, жана менчик системени эң жакшы айттыңыз. Биз базардын ичинде азыр буларды отургуза турган болсок, парктан строение көбөйүп кетет да кайрачы. Бирөөсү 20 метр квадрат, бирөөсү 20 соток болупчу. Сунуштар мына ошол госактылардын бардыгын Тоок базар жака жылдырсак дагы бир жагын таза парк кылып турапчы. Жалпы 11 гектар болуп атпайбы? 11 гектар болуп атат. Тазалап алыш үчүн госактыларды элдер менен сүйлөшүп туруп, ошол
Госактылар жылган жагы Magic City'ге окшоп туруп, проекттештирип, тамактана турган жерлер, мына проект муландысы болуп турапчы. Балдар ойной турган жерлер, элдин жеке менчигин ошол жака бир жылдырып отургузуп берсек. Ошол маселени да карап. Силер мына вице-мэр Шумкар мырза бар азыр, Азамат мырза болуп туруп отура калгыла. Бирок убакыт жок биздечи азыр. Тез кылып мындай чечкиндик адамдарга барышыбыз керек да. Азыр эми антип отурсак болбойт. Службалар чогултуп, сүйлөшүп туруп, сунушту бергиле дагы. İşti başlayla batıraqçı. Ama ol 7 ay жатса, эми азыр дагы жатат дандачы. Ат сөздү акырын жеткизипке эми ошолго менен жуda ham жакшы fikir өзү биз ham ошондой деп ойлоп жүрүпбүз алдыңкы бери. Эми şu joylarda bir boylar kelmesi, yaqin o'rtalarda yaxshi joy tanlaydi dedi ular ham. Bir jasaganda endi siz aytgandek bir bo'shmas da. Endi menejerim bo'lsa o'sha yerda men bilan hisob kitob tuturib nima qiladi? Aytmoqchi bir yo'l vez bozorni chechib olgan yaxshimikin? Yo yer beradimi, kompensatsiya beradimi? Qani сүйлөшөбүz, задание берди го биз. Азыр балдар сүйлөшөт, отурабыз азыр. Конституциялык укугун эч качан төленбейт. Ооба. Ал жерде канча госак болсо дагы үстүнө жанагы Бишкек парк сыяктуу бир чоң здание түшүрүп турган болсо, силердин жанагы 20% дайлыбай өзүңөрдүн укуңар болот. Ал кодексте жазылган. Мен туттайын деген стихийный торговля деп коет ана. А могул жагы эмне анан? Тетигиде бүтөбү ушул жерден. Аркы жагы эмне анан? Ал жак суу. Алда бузуп кеткен. Салам алейкум. Кандайсыздар? Жакшыбы? Иш жакшыбы? Жакшы жүрөсүңөрбү? Амансызбы? Эже эртең менен мен мэрияны алдым да элеңиз сиз, келип калыпсыздар бу жака. Иш жакшыбы? Салам алейкум. Жакшысыңарбы? Assalomu alaykum. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Амансыңарбы? Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Рахмат, жума мубарак болсун. Убактыбыз барбага чейин. Кандайсыздар? Мустакилер. Салам алейкум. Көрбөйлүбү биякта? Биринчи көрөлү. Туристтер бар жок бу жерде азыр ушул тапта? Жок, өтүп кетти. Үчөө келип бияка. Каяктан келгендер? Билбейм, ушул чет мамлекеттен келгендер. Тап келбепсиңер да ошону. Кана барабыз. Кана мажбур темир ustalar барды. Ana takka yuradi, hozir pastga. Така. Мунун бардыгы. Oradan bolar, endi bolar, endi. Mana mayakka görсөз. Hozir u yoqqa. Hozir o'tamiz, yuramiz. Кече азаттыктан дагы чыгып атпады эле атаман калган өнөр деп. Biz aşı bardı maşada. Maşada келadi. Инстаграмда жүрөт эле го жанагы. Bo'ldi, Ким деди? Абу Бакир беле бир ай кечип аткан. Bahram. Бахрам, Бахрам. О, така окмуш. Арматураны. Ketmeyin bana. O grabillerin prodüksiyonumuz ketmeyirler, kalaklar. Kapkır. Мунун бардыгы кол менен жасалат да берде ошо. Мен мурда келип көрүп кеткем, мындан карабайсызбы? Кызып атканда. Bana baltalar diye bana özümüz bana alar diye. Bana özümüz yasayımız, başı baltalar diye. Resordan bana. Materyali resor. Ketmeyirler bana, teşeler diye bana. Resordan sokağız. Başı baltalar ruşunu izleyelim. Baş teşeye bana ustalar spesialini yasalar da resordan. Жана заводтон чыкканга караганда силердикин көбүрөөк алып болуш керек эмес ана? Balta bana materyali resor. Kıtay emez, Özbekistan başka emez, kokmasın. Temirge çapsam şinası bu muydu? Mana maşa aşağı. Bir gösterip berbeyiz bunda kolun ötüşlüğünü. Kim бар экен? Ana. Motor jandırıp gösterip beriniz bir. Ha işleyme ana bir. Yani yok. Кетет го. Benim hazır 64'e çıktım. Balamga üretken ben hazır balamga bu aldığını özüm vur veremem edim. Sizler Bura o'zimiz mesela hozir O'zbekistondan qolgan yerlardan ham keladi-da. O'shuning uchun hozir mana Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan KG deb pechati bor, O'sh shahri bor, O'sh. Bu KG, bu O'sh. Qirg'izistonda O'sh shahri ishlab chiqarilyapti. Бардык буюмдарга жазып жазыңарбы? Же кетпеңгелеби? Брендовый bizniki bu. Baltaga basamiz, Keshiga basamiz. Tushundim.
Rossiyaga, Qozog'iston, kecha kelib Turkiyaga olib ketdi birov. Ketmedi. Yo'llarda bunday yo'q-da. Yürüngüzler hemen, bunday açık söyleşelim mi? Var mı? Bunu hem turistler hemen alıp geçetti buna. Mashinlar turistlarga bu hozir Polshadan zakaz qilishdi bular. Bu da Polşa'dan mı? Ha, hozir kelishadi. Oş degan jozi so'rar ekan buni, ne? Bu osh deb o'zimizni shu haligi osh 3000 bo'lganda shuni bergan. Tamg'an, uni mana u tamg'ani berib shuni urasan degan bu turistlarga mana u emblemani bizga bergan. Har kim har qanday buyurtma bersa o'tkanda, zakaz bersa o'tkanda, bunday nimalar bilan. Bu ozganasilar bir 50 turdagi bor. Har xili bor. Yana hozir zakazlar Amerika, Germaniya zakaz qilishdi, bu yil kelamiz deb. Adilet Mirza, Azamat Mirza qani? Bu yoqda. Shumqar Mirza. Emin. Mening oyimcha mındayda, hurmatli tuğandar, sizler hazır aljakta bo'lgan joqsizlar. Bu jер hem buzulup bir 7 aydan beri jatat da. El aybay jüdeptir. Oşan üçün uşul jerge biz abdan çoğ bir dolbor kılalı dedik. Büyüt ошол жанагы шаарыбыздын коноктору, шаардыктар келип эс ала турган. Азыр biz мына тез арада долборун иштеп, жанагы инвесторлорго айтабыз. Келип кимиңер жакшы долбор сунуштасаңар кургула ушул жерде. Мен азыр айтсам балдарын көбү жактырып атат, жана Ташкенттеги Мejikке окшогон. Мен ошол жерге келип туристти дагы келет, Айлападан келген дагы келет, шаардыктар дагы бала чакасы менен келип, ушул жер bir сонун bir оюнзоо, маданий борбор болуш керек да. Каяка барып эс алышат бала чакасы менен, каяка? Мен 1-2-3 жанагы торговый центрлерге бардым, эң үстүндө коюп туруп, балдар батпайт эле. Же шарты начар. Анан балдар келип ушул жерде Оштодагы мындай дем алыш күндөрү, майрамдарда жүрүш керек. Ошондой жерде кылып келип туруп, бирок мен ойлоп атам азыр. Эмне үчүн биз ушул темир уста, ушул базарды, ушул жерди ушул боюнча сактап калтырышыбыз керек. Анткени Ошту биз заманбап шаар кылганга аракетибизди токтотпойбуз. Заманбап имараттар курулат, элге ыңгайлуу шарттарды түзөбүз. Бирок ошол эле убакта Ош бул байыркы шаар. Оштун өзүнүн терең тарыхы бар. Биз ошону унутпашыбыз керек. Ошону менен мисалы бизге мына 2025-жылы Ошко 3 миллиондой турист келди деп атат. Эми анын баары албетте жана орус паспортун алган кыргыздарандары дагы бар да. Бирок туристтер көп келет. Европадан келет, Батыштан келет, Орусиядан, Казакстан, кошуналардан. Алар келгенде каяка барат Ошто? Мен ошого таң калып атам да, азыр мына 1-2 күндүн ичинде биз ушул туризм боюнча дагы жыйын өткөрөбүз. Алар каяка барат мисалы? Келгенде ушул жерге келет да, ушул жерге келип Park керек болса, базар керек. Ооба. Жок, ал жакка келет. Бирок биз ушул жерди кол өнөрчүлөрдүн кварталы, кол өнөрчүлөрдүн шаарчасы кылып, ушул жерде жанагы ээр чапкандар дагы, бешик жасагандар, жанагы зер буюмдар дагы эмнелерди айтып аттык эле? Жанагы ооба, шырдак тиккен кол өнөрчүлөр, ошонун баарын кылып туруп, могул жерди бир чыкытып жасап беришибиз керек силерге. Анан абдан bunun бардыгын реклама кылабыз. Ооба. Каяка окшош? Арбатка окшош. Ооба, туура айтасыз. Анан келгенде ушул жерде чыкытып бир заманбап кылабыз. Бишкектен келеби, Каракулжадан, Баткенден келеби, кайсы жактан келбесин, келген адам ушул жерге сөзсүз келип келе турган кылабыз. Келип, мына сиздердин жанагы өнөрүңүздөр менен таанышып, бул эми Оштун жанагы колоритин, өзүнүн тарыхын биз могулда жерлердин бардыгын мындай бузуп салбашыбыз керек. Ушуну сактап, тескерисинче абдан мыкты шартты түзүп ушул жерге кол өнөрчүлөрдүн бардыгын алып келип, сонун квартал кылып ушул жерди бир чыкыйталы, чыкытып туруп, аябай жакшы кылабыз. Анан көрөсүңөр ошондо. Бул жерден адам үзүлбөйт. Келип, мына силерден жанагы эми бул мындай да, кетмен болобу, балта болобу, така болобу, бычак болобу бардыгын бул кол менен жасап беришет ал жакта. Заводдон чыккан менен бунун такыр айырмасы чоң. Бунун мындай бул абдан бааланат бардык жерде. Ошон үчүн мына туристтер келип атат. Эртеден бери канча турист келип кетти дедиңер. Ошон үчүн ушул жерден бүтөт да бул жак, туурабы? Ал жакты сонун кылып жасайбыз, эл агылып келет. Анан биздин деле мына өзүбүздүн Ош шаарынын тургундары деле келип көрүп кетишет. Ушу Ошто туруп мына 500 миңден ашуун адам жашайт. Бирок келип көрбөгөндөр бар да. Алар келип көрөт, бардыгын Оштун мындай байыркы шаар дегенди өзүбүздүн баалуулугубузду, тарыхыбызды биз эч качан жоготпой сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн ушул жерди Шумкар мырза биз абдан бир заманбап бир бардыгы суктана турган жай кылабыз. Biz aşı Макулсуңар ошого? Sözünüzü böldüm.
O'sha Sayız mahalda o'sha Izvestiya gazetalar bo'lsa ilgari o'shunda yozgan Kuznetsy degan o'sha temir ustalar bozordan qo'ng'irog'i tinchlikning alomati deb. Misol, tinchlik bizni qayerda tinchlik bo'lsa ustalar ishlayaptimi? Demak, bozorda tinchlik, hamma tinchlik degan ekanda ilgari oqsoqollar. O'shuning uchun deyotamiz, shu birni poddersha qilib, biz shu hunarni mana shu joylarimizni chiroyli qilib bersanglar, biz xursand bo'lamiz. Azamat mirzo ne deysiz? To'rov o'tqi deymi? Sizga da qayba javob atpaymi? To'rov ardig'i. Qarshilik yo'q hech qanday, emas. Bir oz söz berip koyayım. Ova. Ben özüm jönünü aytayın. Ben 24 sotuk жерде навесмени жапканмын. Sizin atыңız kim? Benim Шырдак Нуркултойчу. 2002 жылы вот эксплуатация болгон. Мен объектив сатып алдым, Жантөрөз жолдош кол койгон. Токтом бар. Эми ошол аз иштебей калды. Эми биягын айтпай эле коеюн, билесиз бардыгын. Мен шаардык архитектура башкармада Азамат деген жигитке мындан 6 ай мурда сунуш бердим да. Ошо жерди мен дедим кайра реконструкция кылып, ошонун үчүн балдар ойной турган центр кылайын дедим. Эс ала турган. Баягы машинада велосипедде баары бери кылып кыла турган, жана кофе içe турган, мороженое. Азыркы мен айткандай балдарды алып бара турган жери жетишпей атпайбы? Яны экинчи дагы бир менен сунуш киргиздим. Ал жерге мен байыркы Ош деген логотип менен логотиптин алдына. Ушу минеге бизге чет мамлекеттен келген туристтер келип ошол жерде эс алып, көрүп, ошол жерден сиз айткандай бир камчы, бычак, ары майда чүйдө сүйнөрү сатып ала турган, ошол жерде эс алып отура турган, ошол жерде бир мындай Оштун жанагы как билесиз, жанагы визитный карточкасы катары ушундай биле кылайын десем, архитектура башкармалыгы тарабынан мага отказ болду. Анан мен Орунтаевга жаздым. Орунтаевден да отказ келди. Эми андай болбойт да, туурабы? Мен сунуш берип атам. Ошол жерди базар кылбайм мен аерде. Сода кылбаймын. Мен ошо эс ала турган жай кылып, эс ала ошо туристтерди тарта турган не кылайын деп атам да. Сиз айткандай туристтер эле эмес, оштуктар эле түшпөгөн адамдар бар. Келип ошо жерде эс алып, балдарын ойнотуп, неберелерин ойнотуп кетсе. Мына 10 ayda Эми азыр абдан чоң жаңы долбоор болсо кечиресиз. Алар менен сүйлөшүп, мисалы, сиздин сиз болсо алар менен кирип, сиз дагы эмеге кирсеңиз болот да, мисалы. Катышуучу болуп кирип турабы? Ошонун бир бөлүгүн алып сиз. Мен азыр Нуркул аке, Бишкектеги курулуш компанияларынын баарына чалып чыктым. Келгиле Ошко. Акчаңарды салгыла Ошко. Бир ири долбоорлорду баштагыла. Биз эч кандай силерге бир кичине 5-10 тыйын бергиле, башка дебейбиз. Мына президент кече мени дайындап атканда өзү айтты. Акчага жолобо деди. Тыйын албагын 5-10 тыйын бирөөдөн. Ишкерлерди корго деди. Ишкерлерди корго деди. Тескерисинче жардам бергиле деди. Күч органдарына айт деди. Бардыгын кыйнап, ишкерлерден кыйнап азапка салбагылагын деди. Мына ушундай талаптарды койду. Ошон үчүн менен республикалык бюджеттен да акча сурап атабыз. Бирок эми азыр карыз абдан көп, белжеден чын айтканда. Бирок ошол жерде азыр, могул жерде ушу ГЧПнын алкагында биз инвесторлор чакыралы, анан Азамат мырза да айтып атат. Ачык кылабыз аны баарын. Кана кимиңер сунуштайсыңар деп. Бирок ошол долбоор болгону менен заманбап. Укмуш долбоор кылабыз дагы. Бирок биздин менин атайын келгеним мына биринчи эле иш күнү келип атам силерге, экинчи күнү. Ушул жерде жанагы тарыхыбызды, байыркы Ош дегенди сиз айтканда, сактап калып биз өнүктүрүп, сонун кылышыбыз керек.